Bu dүйнөдө muhtаждыгың чечилдиби? Чечилип атабы? Кудайга шүкүрбү? Шүкүр кылыңыз дагы. Эми акыретке убакыт берип аткандан кийин акыретке буралык өзүбүздүн максат. Анткени дагы көбүрөөк байлык сурай турган болсоң, ал байлык сени эмне кылат? Алек кылып кетип калат акыреттен. Ошон үчүн Кудай Таалам сага жакшылык каалап, көп байлык менен сени колуңду байлап бурулуп кетишиңен тосуп, азыраак берип туруп, колуңан келе турганды берип туруп, акыретке көңүлүң бурсун деди. Концентрация, фокус акыретке болсун деп сага ченеп берип койду. Аллах данышман. Ошон үчүн разы болушубуз керек. Аллахым, ey менин кулум, мен сага бөлүп берген ырыскыга сен разы болсоң, мен сенин жүрөгүңдү дагы, денеңди дагы эс алдырам дейт. Бирок сен разы болбосоң, жырткыч хайвандар өлүп калбайын деп эликти, козусун кармап жейт, жанталашып чуркайт. Жаныбар жырткыч сыяктуу мен сен дүйнөнүн аркасынан чуркатам дагы, аягында жазылган ырыскыңды гана аласың дейт.